Саламатсызбы, урматтуу мекендештер. Биринчиден ыраазычылык билдиребиз бүгүн келип ой бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Эми сыйлык мен ошо чыкканда эле өзүмдүн социалдык бурактарыма жаздым эле. Сыйлык биринчи кезекте жоопкерчилик деп. Анан өзгөчө ошол күнү Чыңгыз Айтматов улуу атабыздын туулган күнүндө берилип аткан ал кишинин атын алып жүргөн сыйлык албетте биз үчүн баягы чоң жоопкерчилик. Себеби бул кандай десем, мен сыймык катары эмес, мен жоопкерчилик катары карадым көбүнчөсүндө. Анткени сыйлыкты алса болот, бирок ушунчалык мен баягы мага телефон чалып айтышканда ушул лауреат болдуң дегенде деле көп толкундануу болгон эмес. Бирок 12 декабрь күнү ошол Чыңгыз Айтматовдун жанагы башында өзүн көргөзүп, адам, инсан деген канчалык деңгээлде маанилүү деп атканда, ошол жерде отуруп ушунчалык толкундануу болду. Мен ойлойм, бул менин жашоомдо бир стимул болуш керек. Дагы иштегенге, алдыга жылганга, өнүккөнгө, колубуздан келген жардамдарды башкаларга бергенге. Албетте сыйлык үчүн иш жасабайбыз. Андай болбойт, себеби мамлекетте баардык жашайбыз. Биз билиш керекпиз, сыйлык береби, бербейби, бирөө баалайбы, баалабайбы. Ар бирибиз колубуздан келген бир ишти, айтат го, ар бирибиз ушу мамлекеттин пайдубалын түптөй турган кирпичти ар бирибиз коюш керекпиз. Анткени ошол мамлекетте эгер эгоисттик азыркы рыноктук экономиканын шартында, демократиялык багы, өзүм билемдик дегенде ушундай психологияны алганда дагы баары бир ар бирибиз аракет кылбасак, эртеңки келечегибизге, өзүбүзгө тиет. Биз ойлойбуз мамлекетке, мен бир неме болсо мамлекетте чечет, башкалар чечет. Бирок баардыгыбыз аракет кылыш керекпиз. Ошол жагынан караганда мен ойлойм, бул бизге бир чоң стимул болду. Мен эле эмес, ошол алган дипломанттар, лауреаттар баардыгына ойлойм, бул өтө бир чоң стимул, түрткү болуш керек иштегенге, аракет кылганга, ойлонгонго. Мен муну жоопкерчилик бир жүк катары кабыл алдым.